бүт ошо сабаттуумун деген сабаттуулардын ачык эле айтайын сабатсыздыгынан канча жерлер чек арага жакын жерлер сатылып кетип, ошолордун айынан канча кыргыздын каны төгүлүп, канчасы КАМАЗ менен барып өтөрүп кеткенди бардык кыргыз эли билет. Эми элден коркпосо дагы кичине асманды карап Кудайды карап болсо бардыгы жакшы болду. Мына элден азыр тиги досубуз айтып кетти. Кудашаевич элдин уулу депчи. Туптура элдин уулу, ал ошо өзүн бийлик сындырам деп сындырган малдайым. Мен панда сындыра албайт деп Аллахка таандык да. Алла бар экен, азыр Кудайга шүгүр ташип ошол жерге барды. Бирок ошол жерге барып бир чогуу биригип иштейли деген малда бардыгы неме бириге турган малда бир тутунан тартып атат да эми. Бул деген Атаган Кимсанбаевичке туура эмес болуп калат. Эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Эгер сабатсыз экен өзү сезип аткандыр, бирок ачык эле айтайын. Сезип аткан болсо дамын алса болот да, эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Азыр мына Жалал жаштары бүт бардыгыбыз ташиптин аркасынан ушмала чейин келгенбиз. Bundan buyagына ham Xudo xolos arkasында турабыз. Ташиптардан турабыз балдар. Атахан Кимсанбаевич, сиздин кечеги парламентте болгон окуяларды бүткүл кыргыз эли көрдү, популисттик кадамдарыңызды токтотуп, сизде билебиз. Сиз журналистсиз, сизде тил бар. Камчыбек Ташиевте жүрөк бар экен, бүткүл Кыргызстан эли билет. Анан сабаттуу, сабатсыз деп соц тармактарда анча-мынча комментарийлер жазылып атат. Кимдин сабаттуу, кимдин сабатсыз экенин автобиографиясын, Ташиевтин автобиографиясын ачсаңар, кайсы мамлекетте окуп келген. Булдун мүнөзү, харизмасы Ташиевтин ушундай. Азыркы кызматы дагы ушуга милдеттендирет. Bundan башка, Атахан Кимсанбаевич, сиз ушул убакка чейин канчалаган кырдаалдар, оор кырдаалдар болгондо Кыргызстанда чиновниктердин ичинен бирден биринчи болуп Ташиев жетип барган бүткүл Кыргызстан эли билет. Жардам колун узатканда Ташиев булга чейин экөөңөрдүн бирдей 9 жылдан бери кызматта, мамлекеттик кызматта иштебей келдиңер. Бирок ошол аралыкта да Ташиев элден колун үзбөй, канчалаган километр жолдор, канчалаган оорулууларга чет мамлекеттен операция, канчалаган жетим жесирлердин башын сылап соопчулук иштер, малы жокко мал, канчалаган жүздөгөн үйлөрдү салып кел. Сиз 9 жылда жеке каражатыңыздан бир адамга дагы чырпы сайып койдуңуз Кыргызстан үчүн. Буну бүткүл Кыргызстан эли билет. Кимдин кызмат кылып атат? Кызматты жогорку кеңешке барып, же бийликке барып деле кылбастан жөнөкөй элдин арасында жүрүп деле кылса болот. Ташиев 30 жылдан бери элден 100 сом тапса 95 сомун элге берип келет. Сиз тил колуңуздан эч нерсе келбейт. Жасаган эмеңиз жок, бир дагы ишиңиз жок. Буну